Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Силер менен кезектеги физика тили сабагынан жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга киришели. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы потенциал, потенциалдар айырмасы жана эквипотенциалдык бет деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө балдар, потенциалдардын айырмасы, чыңалуу түшүнүктөр менен таанышасыңар. Потенциалдар айырмасы менен талаанын чыңалышынын байланышын аныктайсыңар жана эквипотенциалдык беттер жөнүндө түшүнүк аласыңар. Сабакта кездешүү үчүн негизги түшүнүктөрдү дагы айта кетели. Булар талаанын чыңалышы, потенциалдар айырмасы, чыңалуу, эквипотенциалдык беттер, потенциалдык энергия жана жумуш. Мурунку сабактарда балдар, эсиңерде болсо, электростатиканын эң негизги закону болгон Кулон законун өткөндө, ушул Кулон законун Ньютондун бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону менен окшоштук жактарын карадык элек. Анда эмесе ошону дагы бир эске салып коелу. Кулондун закону боюнча электр талаасынын зарядтарга аракет эткен күчү F барабар K Q1 көбөйтүлгөн Q2 бөлүнгөн R квадрат формуласы менен аныкталат дегенбиз. Жана бул албетте Ньютондун бүткүл дүйнөлүк тартылуу законуна окшош келет экен. Демек, Ньютондун бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону боюнча F барабар G M1 көбөйтүлгөн M2 бөлүнгөн R квадрат. Мында Кулон закону албетте электр талаасы жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Ал эми бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунда гравитациялык талаа жөнүндө сөз болуп атат. Мында Кулон законундагы жана бүткүл дүйнөлүк тартылуу законундагы пропорциялаштык коэффициенттери K жана G ошондой эле экөөндө тең R квадрат аралыктардын квадраты. Биринчисинде чекиттик заряддардын арасындагы аралыктын квадраты болсо, экинчисинде болсо чекиттик массадагы нерселердин арасындагы аралыктын квадраты. Үчүнчү, чекиттик заряддардын көбөйтүндүсү Q1 көбөйтүлгөн Q2. Ал эми Ньютондун бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунда M1 көбөйтүлгөн M2 деген чекиттик массадагы нерселердин көбөйтүндүсү. Мына балдар, карагылачы окшоштугун. Демек, Кулондун закону дагы, бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону дагы бул потенциалдык талаа деп аталган талаада ишке ашат экен. Башкача айтканда, ушул потенциалдык талаадагы нерселердин аракеттешүү күчүн туюндурат экен балдар. Ал эми потенциалдык талаа деген үс эмне? Деги эле потенциал деген үс эмне экен балдар? Потенциал же болбосо потенциалдык талаа жөнүндө түшүнүк алыш үчүн биз консервативдүү күчтөр же болбосо потенциалдуу күчтөр деген түшүнүккө келет экенбиз. Консервативдүү же потенциалдуу күчтөр деген үс эмне экен? Аракет эткен күчтүн жумушу траекториянын формасынан көз каранды болбостон нерсенин баштапкы жана акыркы абалы менен гана аныкталган күчтөр консервативдүү же потенциалдык күчтөр деп аталат балдар. Мисалга, нерсени биринчи орундан экинчи орунга жылдыра турган болсок, анда бул талаанын аткарган жумушу, же болбосо бул күчтөрдүн аткарган жумушу алардын траекторияларынан көз каранды эмес экен. Ал биринчи орундагы жана экинчи орундагы нерселердин абалы менен гана аныкталат экен. Мисалга, потенциалдык күчтөргө же болбосо потенциалдык талаага оордук күчүн айтсак болот, гравитациялык талаадагы оордук күчүн. Ошондой эле пружинанын серпилгичтүү күчүн дагы айтсак болот. Ошондуктан ушул жерге жакын жайгашкан нерселердин потенциалдык энергиясы жөнүндө жана кысылган же керилген пружиналардын потенциалдык энергиялары жөнүндө сөз кылабыз балдар. Демек, биз жогоруда эле айтып кеттик, ушул гравитациялык талаа менен электр талаасынын окшоштугу деп. Мына бүгүнкү биздин силер менен өтө турган сабагыбыз дагы балдар, мына ушул эки окшоштуктан түшүндүрсөк болот экен. Эми биринчисине карап көрөлү. Башкача айтканда, гравитациялык талаадагы жерге жакын жайгашкан нерселерге аракет эткен күчтөрдүн жумушу жөнүндө карап көрөлү дагы. Анан ошол эле күчтү кайра электр талаасындагы электр талаасынын зарядтарга аракет эткен күчү менен салыштырып көрөлү. Мисалы, жерге жакын жайгашкан
кандайдыр бир m массадагы нерсеге h1 бийиктигинде турса, ал нерсе буга аракет эткен күчүбүз албетте F барабар mg деген оордук күч аракет этет. Эгерде ошол нерсебизди биринчи чекиттен экинчи чекитке же болбосо h2 бийиктигине чейин түшүрө турган болсок, анда ушул жердеги жердин оордук күчү же болбосо гравитациялык күч h1ден h2ге чейин түшүрүп атат ошол нерсени. Мында аткарылган жумушубуз a барабар f көбөйтүлгөн s формуласы менен аныкталат. Бирок бул жерде биз жогоруда айтып кеткендей консервативдүү күчтөрдүн жумушу болгондуктан бул күчтөрдүн жумушу траекториядан көз каранды эмес. Башкача айтканда, эгерде ошол массадагы нерсени 1ден 2ге чейин эле түшүрбөстөн биз траекториясын өзгөртүп 3кө алып келип, анан кайрадан 2ге алып келсек, аткарылган жумуш 1ден 2ге алып келгенде дагы, кайра 1ден 3кө алып келип, кайра 2ге алып келгенде дагы бирдей болуп чыгат экен. Башкача айтканда, бул консервативдүү күчтөрдүн аткарган жумушу биз жогоруда айткандай траекториянын формасынан эч кандай көз каранды эмес экен балдар. Мында аткарылган жумушубуз S, башкача айтканда, a барабар q(1) чейинки аралыгыбыз S, ал h2нин h1ден болгон айырмасына барабар. Анда формулабыз a барабар f көбөйтүлгөн h2 кемитилген h1 болуп саналат. Ал эми f деген бул жерде mg же болбосо оордук күчүнө барабар болгондуктан биздин формулабыз a барабар mg h2 кемитилген h1ге барабар. Мына ушул жерде дагы бир айтып кое турган нерсе, оордук күчү жердин борборун көздөй багытталган. Эгерде ушул оордук күчү же болбосо гравитациялык, жердин гравитациялык талаасынын же потенциалдык талаасынын аракет эткен күчүнүн багытына перпендикуляр багытта аракет эткен күчтөр болсо, ал күчтөрдүн жумушу ар дайым нөлгө барабар экен деп айтсак дагы болот экен балдар. Мисалга биз жанагы айтып кеткен траекториянын формасынан көз каранды болбойт дегенди ушун менен түшүндүрсөк болот. Эми андан ары чыгарып турган болсок, a барабар mg h2 кемитилген mg h1 жана потенциалдык энергиябыз бул жерде mg h формуласы менен аныкталат. Анда a барабар потенциалдык энергиялардын айырмасы же a барабар дельта vp же болбосо потенциалдык энергиянын айырмасы деген түшүндүрөт. Мына биз демек жерге жакын жайгашкан нерселердин ушул потенциалдык талаадагы аракет эткен күчтөрүнүн жумушун аныкталган формуласын таптык. Эми ушул эле көрүнүштү биз электр талаасында салыштырып көрөлү. Башкача айтканда, электр талаасынын зарядка аракет эткен күчү кандай болот? Мисалга, оң зарядталган жана терс зарядталган пластинанын ортосундагы бир тектүү талааны карайлы дагы. Ушул бир тектүү талаада зарядты бир чекиттен экинчи чекитке жылдырып көрөлү. Демек, зарядка башында F барабар QE деген күч аракет этет. Бул гравитациялык талаадагы F барабар mg күчүнө окшошуп кетет. Эми аны экинчи чекитке жылдырууда албетте a барабар F көбөйтүлгөн d жумуш аткарылат. Потенциалдык талаа болгондуктан биз жогоруда айтып кеткендей, мында дагы зарядты жылдырууда анын траекториясынын формасынан эч кандай көз каранды болбойт экен балдар. a барабар QED, мында d1 ошол зарядка чейинки аралык, ал эми d2 болсо зарядты жылдыргандан кийинки экинчи чекитке чейинки аралык. Анда a барабар QED2 кемитилген d1, мына окшоштуктарын көрүп баратасыңарбы? Демек, механикадагы же болбосо гравитациялык талаадагы аткарган жумуштун электр талаасындагы аткарган зарядтарга аракет эткен күчтөрүн аткарган жумушу менен салыштырып көргүлө. Мында дагы a барабар v потенциалдык энергиябыз QED га барабар. Анда a барабар VP2 кемитилген VP1 жана бул жерде ошол потенциалдык энергиянын зарядка болгон катышы потенциал деген түшүнүктү берет экен. Аны ордуна койсок, анда биздин формулабыз a барабар q φ1 минус φ2 деген формула менен аныкталат экен. Потенциал жөнүндө биз төмөндө дагы кеңири сөз кылабыз. Электростатикалык талаада зарядты которуштурууда аткарылган жумуш жолдун формасына же траекторияга көз каранды болбостон, зарядтын баштапкы жана акыркы аралыктарына, талаанын чыңалышына жана зарядтын чоңдугуна гана көз каранды экендигин биз жогорудагы формулалардан дагы көрдүк балдар. Эми потенциалдар айырмасы дегенибиз эмне? Потенциалдык энергиянын зарядтын чоңдугуна болгон катышы менен өлчөнүч чоңдук электр талаасынын
потенциал деп аталат деп биз жогоруда сөз кылдык. Демек формуласы боюнча фи барабар дельта ВП бөлүнгөн Q. Эми мында дельта ВП Q ED-га барабар болчу. Анда ордуна койсок фи барабар Q ED бөлүнгөн Q. Жана Q'лар кыскарса фи барабар ED деген формула менен аныкталып калат экен. Мындан E'ни таап турган болсок E барабар фи бөлүнгөн D. Жана формуланы жазабыз. А барабар Q фи 1 минус фи 2. Мында фи 1 минус фи 2 дегенибиз дельта фи деп белгилейбиз дагы. Бул потенциалдар айырмасы. Мына ушул зарядты электр таласына жылдыруудагы биринчи жана экинчи чекиттеги потенциалдардын айырмасы болуп саналат экен балдар. Эгерде ушул менен өзгөртүп түзөп турган болсок, формулабыз А барабар Q көбөйтүлгөн дельта фи деген формулага келет. Дельта фини же болбосо потенциалдар айырмасын тапсак, А бөлүнгөн Q деген формуланы алабыз. Эми эстеп көрүлөчү балдар, 8-чи класстын физика курсунан өткөнбүз. А бөлүнгөн Q деген бул эмнени берчү эле? Албетте чың алууну берчү. Демек потенциалдар айырмасы дегенибиз бул ошо биз билген эле белгилүү чың алуу болуп саналат экен балдар. Демек талаанын эки чекити арасындагы потенциалдардын айырмасы чың алуу деп аталат экен. Чың алуунун же потенциалдар айырмасынын бирдиги 1 джоуль бөлүнгөн кулон менен аныкталат дагы. Ал 1 вольт көбөйтүлгөн кулон бөлүнгөн кулонго барабар. Кулон менен кулон кыскарса 1 вольт болуп вольт менен аныкталат экен балдар. Демек, эми ушул чың алуунун же болбосо потенциалдар айырмасынын чың алыш менен кандай байланышы бар экен, ошону карап көрөлү. Менен алмаштырабыз. А барабар Q дельта фи, дельта фибиз барабар U, анда А барабар Q көбөйтүлгөн U. Эми аны биринчи А барабар Q ED деген формула менен сол жактары барабар болгондуктан алардын оң жактарындагы барабарлайлы. А барабар А болсо анда Q ED барабар Q U. Мындан биз E'ни таап турган болсок, же болбосо электр талаасынын чың алышы Q U бөлүнгөн Q D'ны алабыз. Мында Q'лар кыскарса E барабар U бөлүнгөн D деген потенциалдардын айырмасы же чың алуу менен чың алышты байланыштырган формулага келет экенбиз балдар. Же болбосо мындан U'ну таап койсоңор, U барабар E көбөйтүлгөн D. Бул формуладан биз электр талаасынын чың алышынын дагы бир бирдигин алат экенбиз. Ал 1 вольт бөлүнгөн метрге, же болбосо аны чыгарып келе турган болсок, 1 ньютон бөлүнгөн кулон деген бирдигин алат экенбиз. Демек балдар, мына бул жактарда айтылгандай, ушул электр талаасындагы зарядты жылдыруу үчүн аракет эткен күчтөрдүн жумушу биз айткандай, ал нерсени жылдыруудагы траекториянын формасына көз каранды эмес экен дедик. Мына бул жердеги ушул зарядтын биринчи чекиттен экинчи чекитке чейинки жылдырганда, демек ушул жердеги потенциалдардын айырмасы электр талаасынын чың алышы жана зарядтын чоңдугуна гана көз каранды экен ал жумушубуз балдар. Азыр болсо балдар ушул айтылгандарды бышыктуу иретинде бир 2 суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Бир тектүү электр статикалык талаада электр зарядын 2 траектория боюнча жылдырышты. Кайсы учурда электр талаасынын аткарган жумушу чоң болду? Биринчи жол боюнча, экинчи жол боюнча, үчүнчү бул эки учурда тең жумуш аткарылбайт, төртүнчү экөөндө тең бирдей жумуш аткарылат. Мен оюмча жогоркуларды көрүп отуруп, угуп отуруп оңой эле таптыңар болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп экөөндө тең бирдей жумуш аткарылат экен. Демек биз айтпадыкпы, траекториянын же болбосо жолдун формасына көз каранды эмес экен деп жумуш потенциалдык талаада. Андан кийинки суроо: эгерде чекиттер арасындагы потенциалдардын айырмасы 3 эсе чоңойсо, электр талаасынын бир чекиттен экинчи чекитке зарядты которуудагы аткарган жумушунун чоңдугу кандай өзгөрөт? 3 эсе азаят биринчи, экинчи 3 эсе көбөйөт, үчүнчү 9 эсе азаят, төртүнчү 9 эсе көбөйөт. Бул суроого деле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Анткени формуланы билсеңер оңой эле табасыңар. Албетте бул жерде туура жооп 3 эсе көбөйөт экен. Формула боюнча А барабар Q дельта фи потенциалдын энергиясы менен түздөн түз байланышкан, жосо түз пропорциялаш. Канчалык потенциалдардын айырмасы чоңойсо, канча эсе биздин аткарган жумушубуз дагы ошончо эсе чоңоет экендиги көрүнүп турат балдар. Эми балдар, ушул потенциалдар жөнүндө сөз кылганда, электр талаасынын потенциал жөнүндө сөз кылганда сөз түрдө эквипотенциалдык бет деген түшүнүккө туш келебиз.
эквипотенциалдык беттер деген өсү эмне экен балдар? Эквипотенциалдык беттер деген бул потенциалдары баардык жерде бирдей болгон беттер эквипотенциалдык беттер деп аталат экен. Мына мисалы ушул зарядты бир чекиттен экинчи чекитте жылдыруудагы траекторияны карап көрө турган болсок, эмне үчүн ал траекториядан көз каранды эмес деп атабыз? Эгерде ушул траекторияны биз кичинекей тепкич түрүндөгү сынык сызыктардан түзүлөт дейт турган болсок, анда силер көргөндөй электр талаасынын чыңалышына перпендикуляр болгон жолдун жүрүшүндөгү жумушубуз нөлгө барабар деп айттык, потенциалдык талаада. Демек, вертикалдык түрдө нөлгө барабар болсо аткарган күчтөрдүн жумушу, анда горизонталдык эле алынган жумуш калат. Ошондуктан демек жумуш өзгөрбөйт экен. Биринчи чекит менен экинчи чекиттин абалына салыштырмалуу гана аныкталат экен балдар. Ошондуктан траекториянын формасынан көз каранды эмес деп атканыбыз ошол. Демек, ушул беттин электр талаасынын күч сызыктарына перпендикулярдуу болгон баардык чекиттери бирдей потенциалдарга ээ. Мына ушул чекиттердеги перпендикуляр болгон баардык чекиттердеги тегиздиктерди ала турган болсок, бул беттер эквипотенциалдык беттер деп аталат экен балдар. Мисалга, А чекитинен Б чекитине чейин зарядты жылдыра турган болсок, анда ал электр талаасынын күч сызыктарына карата перпендикуляр болуп атат дагы, бул жерде аткарылган жумушубуз нөлгө барабар экен. Анткени А чекитинде дагы, Б чекитинде дагы потенциалдар бирдей. Бирдей потенциалдарды кемите турган болсок, албетте ал нөлгө барабар. Демек, балдар, мына бир нече мисалдарды карап кетели. Ар кандай зарядтардан түзүлгөн талаалардагы эквипотенциалдык беттер. Мисалы, биринчиси бир тектүү талаанын эквипотенциалдык бети, экинчиси оң чекиттик зарядтын эквипотенциалдык бети, үчүнчүсү терс чекиттик зарядтын эквипотенциалдык бети, жана төртүнчүсү эки чекиттик зарядтын эквипотенциалдык бети. Бул жерде потенциалдардын кайсы чекиттерде чоң, кайсы чекиттерде өсүп, кайсы чекиттерде кемийэрин дагы көрүп турасыздар. Мисалы, оң заряд менен түзүлгөн талаадагы эквипотенциалдык бетте φ1 φ2ден чоң жана φ3дөн чоң. Ал эми тескерисинче терс заряд менен түзүлгөн эквипотенциалдык беттерде тескерисинче φ1 кичине φ2, кичине φ3 жана башка. Ошондой эле өткөргүчтөрдүн эквипотенциалдык бети. Эми электр талаасында өткөргүчтөр жөнүндө биз кийинки сабактарда да кеңири сөз кылабыз. Азыр болсо балдар ушул эквипотенциалдык беттердин касиеттери жөнүндө да кайта кетели. Алар негизги 3 касиетин бөлүп көрсөтсөк болот экен. Биринчиси, эквипотенциалдык беттер электр талаасынын күч сызыктарына ар дайым перпендикуляр болот. Экинчи касиети, эквипотенциалдык беттер эч качан эч жерден бири-бири менен кесилишпейт. Жана үчүнчү касиети, эквипотенциалдык беттер ар дайым туюк, алар эч жерден башталып, эч жерден бүтүшпейт экен балдар. Эми балдар, ушул айтылгандарды бышык түрөтүндө дагы бир-эки суроого жооп берели, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Электр статикалык талаада эквипотенциалдык беттер көрсөтүлгөн. Зарядты А чекитинен Б чекитине которууда эң аз жумуш аткарылыш үчүн кайсы траектория менен жылдырыш керек? Биринчи траектория менен, экинчи траектория менен, үчүнчү. Эки учурда тең бирдей жумуш аткарылат, төртүнчү болсо жумуш таптакыр аткарылбайт бул жерлерде. Мен оюмча бул суроого деле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп экинчи траектория менен. Эмне үчүн? Анткени экинчи траектория ошол талаанын чыңалышына карата перпендикуляр жайгашат. Башкача айтканда, канчалык электр талаасынын күч сызыктарына перпендикуляр жайгашса, биздин траекториябыз ал жерде аткарылган жумуш ошончалык кичине болот экен деп жогоруда дагы айтып кеттик балдар. Кийинки суроо. Терс заряд менен түзүлгөн чекиттик электр статикалык талаада эквипотенциалдык беттер көрсөтүлгөн. Ушул беттердин кайсы чекитинин потенциалы чоң? М чекитиндеби же N чекитиндеби? Биринчи М чекитинде, экинчи N чекитинде, үчүнчү барабар, экөөнү тең, төртүнчү болсо экөөнү тең нөлгө барабар. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Анткени терс заряд менен түзүлгөн электр талаасындагы эквипотенциалдык беттер жөнүндө дагы жогоруда сөз кылганбыз. Албетте туура жооп М чекитинде. Демек, потенциал М чекитине караганда чоң болуп саналат экен балдар. Ушуну менен балдар сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Анда сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен электр талаасынын потенциалы жөнүндө сөз кылдык. Потенциалдар айырмасы жана чыңалуу деген эмне экендигин билдик. Ошондой эле эквипотенциалдык беттер жөнүндө дагы карадык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти.
кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.